Амансызбы көрөрман, Супер ТВ Кыргызстандын жалпы турмушун чагылдырууга даяр, анын ичинен айрыкча карапайым калкка жакын болмокчубуз. Бүгүн биз Дордой базарындагы ошол эле мектепке даярдык боюнча чагылдырып берүүгө аракет кылабыз. Өзүбүз реалдуулукта чындап бул жакта кишилердин көп экенин байкоого болот. Кеттик анда биз. Жоксузбу кичинекей бала менен? Кыйналсам да жүрөм да эми. Канча балаңызды даярдатасыз? Экон. Экон, Эмнен келдиңиздер? Өзүбүз эле. Өзүңүз. Жалпы канча каражат кетти ошо эки баланы эмеге даярдаганга? Айтпай койгончу эптеп жеткиziп атам да. Рахмат. Азыр кызым менен келдим. Кызым 2 класска кирет да. Булар кийинки жылдары окуйт. Эми башта булардын формасы эле кымбат азыр кийими, андан тышкары майда чүйдө немедеги школдогу китептери, тетрадтары бир кызга 10 000 жетпейт экен. Бир кыз 10 000ден ашык расход болот да, бир эле балага. Анан базардагы эме кандай болот? Жүдөбөй элестерби? Бала менен киши көп аябай. Бул жерде көрүп атпайсыздар. Бир жагы башка жол, бир жагы башка жол. Кызыңыз 2 класс болсо, былтыр даярдаган эместер, онлайн окуп кандай болду? Былтыр даярдаганбыз, даярдагандан кийин онлайн болду. Былтыр деле ушундай акча кеткен бардыгы. Былтыр эмесин 1 класстыкы баягы китеп тетрадтарын ошо мектептен эме кылганбыз да, сатып алганбыз. Өздөрү оптом сатып алып келип койдук дештер, ошону сатып алдым. Китептерге канча кетти? Ошо башаяк ошо 10 000ден ашты, ошо былтыр 1 классында делечи. Формасы быйыл да жакшы, ошо формасын чоңураак алып бериппиз. Азыр ошону кийип атат. Как тебя зовут? Наиля. Сколько тебе лет? 7. Какой класс? 1. Первый, да? Волнуешься? Нет? Купили Купили, да? Что ты купила? тетрадки, еще альбом, еще краски. Будешь хорошо учиться? Стараешься, да? Кем ты хочешь стать? Доктором. Доктором? Молодчина. Удачи тебе. Давай. Пожелай пожелания своим одноклассникам. Хочу пожелать, будем хорошо учиться. Всем удачи. Эне ата үчүн бул бакыт болот экен. Ичиңен абдан сүйүнөсүң, уже вакыттын өткөнү, кызың 1 класска барганы башкача сезимдер экен да. Анан бул базардан көрүп эле маршруткаларга түшкөндө бардыгы сүйүнүп, кызым 1 класска барасың деп сүйүнүп бардыгын алып берип жатканын көрөсүң. Жакшы, сонун сезимдер. Базарда биз уже 1 күнү алганга жетишпей калдык, анан бүгүн 2 күнү келип атабыз. Абдан ызычуу. Эми бардык эле ата-эне шашып даярданып атат да, балдарын ушу мектепке алып барайын депчи. Канча каражат кетти бир кызды даярдаганга? Бир кызды биз еще бардыгын алган жокпуз, бирок биздин алгандарыбызга бир где-то 10 000дей кетти да. Бир баланы даярдаганга ушунча кетет экен. Азыр баары кымбаттаганга дагы
кымбатыраак. Эфирден пайдаланып баардык ошо 1-класска бара жаткан ошо ата-энелерди куттуктамакчымын жана балдарын. Баардык ата-энелерге эң биринчиден сабыр. Анткени баланы окутуш деле бул чоң жоопкерчилик, анан сабыр ошо талап кылынат экен, ошо чыдамкайлык. Баардыгыңыздарга ийгилик, балдарыңыздар жакшы окусун, эң башкысы ден соолукта болсун. Ошо баардыгыңыздарды ошо окуу жылынын башталышы менен куттуктайм. Жыр кызым. Мен неберем эмес, мына жерде апасы алып жүрөт тетрадтарын, мен чеберем болот. Ошо мектепке 2-класска барат. Ошо констоварга келдик. Ошо билбейм, азыр алып атышат го. Мен жерде эле карап отурам, кармап. 2 күндөн бери базарда аябай ызычуу дейт да, ушундай бекен? Байкадыңызбы жылдагыдан айырманы? Ооба. Адам көп, ушу сорго кирип чыгып атабыз го, ушу ар жерге барсак эле адам тыгында. Ушу Комментарий берип коңузчу, 2 күндөн бери аябай ызычуу болуп атат дейт да, чындап ызычуу болуп атабы? Ооба. Кандай айырмалык байкалды? Кичине киши көбүрөөк болот. Ошо элдин баары окууга эми даярданып атышат. Бир күн калганда. Сиздерде мисалы орто эсепте канча сомдон канча сомго чейин даярдайт балдарды адатта? 1000ден ойдо го. Ошо 5000ге чейин. 5000ге чейин 1000ден ойдо. Ошо окуу куралдарын эртеден бери орто эсепте канча киши кирип чыкты бул жака? Билбейм, айта албайм. Мектепке даярдыктар аябай жакшы, быйыл жакшы. 2 күн болсо да ишибиз жакшы болуп атат. Саны бар, сапаты жок, билбейм аны. Точно көп эле кирип жатат, жок дегенде 700-600 киши кирип атат, окшойт. 600-700 деп. Чарчап калбай элестерби аларды эле? Чарчабайбыз да. 1-2 жылдан бери бош жатпадыкпы. Неге чарчабайсыз? Өлкөнүн бир катар шаарларында мектепке электрондук каттоо системасы ишке кирген. Бишкек шаарында ал системанын жардамы менен быйыл 17 миңге жакын бала 1-класска барат. Быйыл пандемиядан улам жалпы окуу жайларында сабактар 15 сентябрда башталат.